Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана мотурайган 4-Г класстын окуучулары. Убакыт учкан куш демекчи, мына ушинтип арадан 4 жыл убакыт өтүп, башталгыч классты бүтүрүп жатасыңар. Акыркы 3 айда силер менен чогуу иштеп, аз убакыт болсо дагы силерди жакшы көрүп, билип калдым. Кечебизди баштаардан мурда мектеп директору Жаанбаева Гүлайым Токоновнага сөз берсек, андан кийин өзүңөрдүн класс жетекчиңер Өмүралиева Назгүл эжеге куттуктоо сөзүн узатып койсок. Кымбаттуу 4-В классынын окуучулары, урматтуу ата-энелер, кымбаттуу класс жетекчилер Назгүл эжей, Гүлмира эжей, Сайрагүл эжей, баардыгыңарды 4 классты бүтүрүү азими менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кымбаттуу окуучулар, мына кечээ эле 1 класска келип, А деген тамганы таанып, жазганды үйрөнүп, окуганды үйрөнүп аттыңар эле. Мына бүгүн китепти шаар окуп, эсепти мыкты чыгарып, ар түрдүү ырларды ырдап, бийлерди бийлеп, ар түрдүү райондук конкурстарга катышып, ар түрдүү республикалык конкурстарга катышып, мыкты окуучулардан болдуңар. Алган билимиңер өзүңөргө жөгүмдүү болсун. Эмки жылы 5 класста мыкты окуучулардан болушуңарга мен ишенем силерге. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым. Балдарым бакыт гүлдөрүм, баарыңар жүрөк сүйгөнүм. Бала чактан умтулуп, билим болсун сүйгөнүң. Бириңди бириң урматтап, бактылуу ойноп гүлдөгүн демекчимин. Кымбаттуу менин окуучуларым, силер мына жогорку 5 класска аттанып жатасыңар. Мен силерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр. Ошо жогорку класста жалаң 4-5 деген бааларга окушуңарга тилектешмин. Ден соолугуңар болуп, дайыма ойноп күлүп, жакшы билим алып жүргүлө. Мени уят кылбай окугула. Бул 4 жылда 4 амалды бүт үйрөндүк, жолдор көп аракет кылып келдик, жалкоолордон болбодук. Мугалим бул кесиптердин сереси, мугалим бул кесиптердин төрөсү, мугалимдер сыйгырдуу бир дарактай, жайдыркычтар өсүп турган өмөсү. Мугалимим акыл кенчим, билим берген булаксың, келечегим бактым сесиң, ата-энем деген аксың. Адилеттүү балдарбыз, ак ниеттүү кыздарбыз, алтын билим алууга ар ким эмес куштарбыз. Билим булагы, китеп билим чырагы, бардык балдар мектепте китеп тилин угалы. Мугалим сүйгөн киши мугалим табайм, мугалимде менин ишим узун өмүр каалаймын. Мугалим бул кесиптердин себеби, мугалим бул кесиптердин төрөсү, мугалимдей сыйкырдуу бир дарактай, жайдыркычтар бышып турган өмөсү. Кызмат кылам бар күчүмдү болушунча ата журтум, тууган айым, конушума себепкер кыл сенин кол, быйыктыгың, ыр тилмектүү жакшы ойлоруң болушун. Актай бара калганмын, ак кайык жасаганмын, окуучулук өмүрүм деп жазганмын, аккан сууга салганмын, көккө чуркап барганмын, узаганча кол булгалап калганмын. Агып кеткен окуучулук кайыгым, эми издеп таппай калдым дайынын, үнсүздүктө тонун булагын, өткөндө эстеп бүгүн турамын, ачуу менен ошол бала турагы. Саламатсыңарбы 4-Г класстын мугалими Назгүл эжей, Сайрагүл эже, Жумакүл эже, Роза эже, Рыскүл эже, Салтанат эже. Мына балдарыбыз бат эле 4 классты бүтүп атат. Кечээ күнү эле 1 класска алып келгендей болуп аттык элек, бат эле жогорку класска өтүп атышат. Назгүл эже, чоң рахмат сизге. Ушу балдарыбыз кичинекейинен тарбиялап, ар бир баланын жоопкерчилигин алып, ар бир балага көзөмөлдөп, А деген арифти үйрөтүп, 1ден санга чейинки сандарды алып кошконду үйрөтүп,
тарбиялооңузга чоң рахмат. Сизге ден соолук каалайм, баарынан дагы ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Байке экөөңөр кыз үйлөтүп, келин алып, кызыңыздын, күйөө балаңыздын төрүндө келиндин ысык чайын ичип отуруңуз. Оорубаңыз, айык кетиңиз. Бизге деле аянычтуу болуп калды. Андан кийин Сайрагүл эже, сизге да чоң рахмат. Онлайн болсо дагы ушу балдарыбыз да кичине бирдеме үйрөндү деп ойлойм. Талыкпай эмгектендиңер. Силерге деле оор болду болуш керек. Өзүңөрдүн классыңар бар, биздин класс. Ден соолук каалайм силерге дагы, үй бүлөңөр менен аман эсен болгула. Жумакүл эже, сизге рахмат, чоң рахмат. Роза эже сизге, Салтанат эже, Рыскүл эже, чоң рахмат. Дос болуп 10 жыл бою бир класста бирге окудук.